Андан кийинки маселе мадюн даин деген маселе бар. Мадюн деген карыз алган адам, даин карыз берген адам. Эгер мадюн өлүп калса, анда эмне болот десе, эгер мөөнөт койгон болсо, мөөнөт бүтүштөн алдын эле байпас болуп кетти. Неме? Мөөнөт бүтүштөн алдын эле даин алган акысы бар. Мисалы, bir адам кой сатып алды. 1 айдан кийин беремин деп. 1 ай келгенге чейин 15 күндөн кийин сатып алган адам муштари каза болуп калды. Эми бай мөөнөт келелик да, ошо мөөнөттөн алдын тигиден акчаны талап кылса болот десе шарият болот дейт. Себеби тиги адамга эмне бергенде, мөөнөт бергенде ал адам каза болуп калды. Ал мөөнөт ошонун хакысы болчу, хакысы эле. Ошон үчүн мөөнөт берген адам каза болуп калды. Эми бай муштаринин мероскорлордон атаңар менен кой алган эле акчаны төлөп койгула деп мөөнөттөн алдын талап кылган акысы бар. Экинчиси мунун тескериси. Соода болду, bir кой сатты, сатуучу өлүп калды 15 күндөн кийин. Дагы 15 күн вакыт бар. Анда муштари барып, муштари байынын балдары бери деп талап кыла албайт. Эми күтөт. Түшүнүңөрбү? Себеби манлахул хак тирик ал. Кимдин хакысы болсо тирик, ал муштари болчу. Ошон үчүн күтөт. Мөөнөтү келгенден кийин байынын балдарына апарып кайтарып берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул эки айырмасы бар. Мадюн менен байынын бири каза болуп, бири калган учурда. Андан кийинки маселе карызда өтө зарыл маселе, өтө көп кездешет, билип алыңлар. Карыз заватул амсал дейт. Окшош нерселерде гана карыз берилет. Бардык нерсе карыз берилбейт. Заватул кыямда карыз болбойт. Заватул амсал бири-бирине окшош нерселерде гана карыз берилет. Заватул амсал булар окшош нерселер 4 нерсе. 4 нерсе окшош болот. Макил, мавзун, мазруат жана адад мутакариба. Макил, мавзун, мазруат, адад мутакариба. Мына ушул 4 нерседе гана не болот? Карыз берилет. Андан башка нерселерде карыз берилбейт. Макил дегени өлчөй турган нерселер. Аны литрлеп өлчөйсүң. Мисалы сүт, май, ошого суюк нерселерди литрлеп сатасың. Бул макил. Мавзун деген тараза коюп сатасың. Таразалар килограммда. Гүрүч, арпа, будай, шекер, картошка, помидор или ахири. Булар мавзун. Мазруат дегени аны метрлеп сатасың. Урлоо макинесиндагы 10 метр, 20 метр, 100 метр сатасың. Төртүнчүсү адад мутакариб дегени жакын окшош нерселер. Мисалы жаңгак. Жаңгактар окшош болот, бири-бириге жакын. Же болбосо жумуртка, тукум. Тукумдар не болот? Окшош болот. Буларды адад мутакариба деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Мына ушул 4 нерседе гана карыз берилет. Ушул 4 немеге түшүш керек. Ушул 4 негизге түшсө, ушулар карыз берилет. Калгандары заватул кыям алары карыз берилбейт. Мисалы сен не кылдың? 10 килограмм карыз бердиң картошка. Ушул карыз. Эми 10 килограмм картошка кайтарып бересиң. 10 литр май алдың. 10 литр май кайтарып бересиң. Мисил бул. 10 метр не алдың? Материал алдың. Кеземе алдың. Эми ошол 10 метр кеземени кайтарып бересиң. Же болбосо 100 дана жумуртка алдың. 100 дана жумуртканы кайтарып бересиң. Ал карыз турадду би мислиха. Мисли менен кайтарылат. Ошон үчүн карызда биринчи усул, ал карыз берилип аткан нерсе эмне болуш керек? Заватул амсал, бири-бириге окшогон нерселер болуш керек. Заватул кыям эмес. Заватул амсал кайра айтат, ал 4 нерсе: мавзун, макил, мазруат, адад мутакариба. Түшүнүңөрбү? Таразага коюлган нерсе, литрлеп сатылган нерсе, жана метрлеп сатылган нерсе, жана бири-бириге жакын окшош болгон буюмдар. Мына ушуну адад мутакариба деп айтылат. Мына ушуларды бири-бирине карыз берсең болот дейт. Ал эми заватул амсал болсочу аны карыз берилбейт. Мисалы, мал, кой, эчки, уй. Булар баягы 4-өлү биринде да кирбейт. Сен малды килограммда сатпайсың. Бул литрлеп сатылбайт, өлчөптө сатылбайт, мунун узун турасыны жана адады мутакариб эмес. Окшош болсо деле ичи окшош болбойт.
Ошон үчүн эми малды, койду, эчкини, уйду карыз бере албайсың. Карыз берилбейт. Аны соода кыласың. Насия соода кыласың да кийин орун аласың. Түшүнүңөрбү? Себеби карыз берген учурда не болуш керек? 4 нерсе негизинде болуш керек. 4-өн бирине кирбесе, анда ал соода эмес. Ал карыз берилбейт. Албетте малдын эти, көш бул эмне болду? Бул карыз берсе болот. 10 килограмм эт бердиң, койдун эти карызга. Сага 10 килограмм эт берет кийин. Же малдын эти берет, же айтканыңды берет. Ошо келишим боюнча. Түшүнүңөрбү? Бул жайыз. Себеби эт эмне болот? Килограммдап сатылат. Бул мавзун болду. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн эгерде карыз берем десе, карыз бере турган нерсенин баардыгы карыз болбойт. Анын ичинде азыркы 4-өөнүн негизинде кирген нерсе карыз болот. 4-өөнүн негизинде кирбесе, ал карыз эмес. Түшүнүңөрбү? Ал карызга жатпайт, аны насия соода деп айтылат. Ошондой эле нан маселеси айыл жерлеринде азыр деле бар, шаарда деле бар. Нан берип тур дейт. Коштуңа кирип нан берип тур дейсиң. Анан сага нан берет, кийин кайтарып бересиң ордуна. Шейхейн najaiz деген. Шейхейн эме болот? Абу Ханифа, имам Абу Юсуф рахматуллахи алейх. Эки чоң имам najaiz деген. Имам Мухаммад рахматуллахи жайыз деген. Таамулун нас, адамдар зарылчылык болгон үчүн таамулун нас дептен имам Мухаммад рахматуллахи жайыз деген. Фатва имам Мухаммадка жеңилдик кылып. Анын себеби негизи Шейхейнин сөзүн айткан туура, нан бирдей болбойт. Нан тандырга жабылган менен бирөөнүкү чоңураак, бирөөнүкү кичинерээк болот көлөмү. Экинчиси бирөөнүкү ак болот, бирөөнүкү кара болот, бирөөнүкү будайлы болот, бирөөнүкү будай эмес башка болуп калышы мүмкүн. Кыскасы ыктылаф бар. Бирок элдер алды берди кылат дагы ошол айырмага ыраазы болушат. Айырмасы бар, ыраазы болот. Ошон үчүн не кылынды? Шайх уламалар имам Мухаммад рахматуллахи алейх колун негизинде фатва берип, нанды карызга сураса болот. Нан берип тур дейт карызга. 13 алды, 13 кайтарып бересиң. Түшүнүңөрбү? Туз берип тур деп келет карызга сурап, 1 килограмм туз бердим, туз кайтарып бересиң. Будай берип тур дейсиң, деп келет, 10 килограмм будай бердим, же 1 кап бердим, кайра 1 кап аласың. Түшүнүңөрбү? Бул эми не болду? Мавзун, накир, адар мутакарриф болгондордо аларда жайыз боло берет. Албетте карыз бергенде заватул амсал мисли болушу шарт. Албетте мисли айттык, эгерде заватул кыям болсо, баасы бар, ал мисли эмес, баалуу нерселер болсо, анда карыз бергенге болбойт. Biz ayttık karızda misli beret degenmiz. Mislini kaytarıp beret degenmiz. Bul misl miqdarda, salmağında gana bolat. Anın kıymatında emes. Bunda düşünüp algılar. Bul dagı öte aham, öte zarıl masele. Bugün günde köp soralgan maselelerin biriyoruz. Sen ne kıldın? Birögü 100 kilogram buday verdin karzga. 1 yıldan keyin sana beret, buday beretigan bolgon. 1 yıl ötüp ketkenden keyin tigi adam buday berip atat. 1 yıldan keyin bağ ösüp ketti. Ösüp ketti dagın buday ne oldu? Kımbatlap ketti. Je bağ düşüp ketti. Buday arzandap ketti. Emi uşul uçurda neni beret dese, kança karz algan bolsa oşol kölömdü gana beret. Al bağısı kımbatlap ketkeni, arzandap ketkeni eski alınmaydı. Түшүнүңөрбү? Мен берип аткан учурда баамындай болчу, 1 кап 500 миң болчу, азыр 1000 сом болуп калды. Ошон үчүн эми сен мага не кыласың? 2 кап бересиң деп талап кыла албайт. Түшүнүңөрбү? 2 кап бересиң деп талап кыла албайт. Себеби баа эмне кылынбайт, баа эске алынбайт. Канча салмакталган болсо, ошо грамм, ошо килограмм, ошо салмак миqдар эске алынат. Ошол миqдарды кайтарып берет. Түшүнүңөрбү? 1 жыл өтүп кеткенден кийин деле 100 килограмм будай берет. Ал баасы асманга чыгып кетсин же түшүп кетсин айырмасы жок. Асманга чыгып кеткени көрдүңөр, 2 эсе өсүп кетти, ошон үчүн 2 эсе көбөйтүп бересиң деген акысы жок. Же түшүп кетти, эми карыз алган адам, карыз берип алган адам айтып атат, баа түшүп кетти, мен арзаныраак берем сага. Илгери сенин ушул акчага 100 килограмм келсе, азыр 50 килограмм келип калды. Мен сага 50 килограмм берсем, кутулам сенен деген болбойт. Түшүнүңөрбү? Баа түшүп кетеби, көтөрүлүп айырмасы жок. Баага кыймат эске алынбайт. Карызда мисил миqдар эске алынат. Канча салмакталган болсоң, канча көлөмдө алган болсоң, ошону гана кайтарасың. Баа эске алынбайт.
Düşünüp atasыңарбы? Бул да көп суралат. Мен бергенде мындай болчу, азыр баа өзгөрүп кетти. Ошон үчүн кошо бересиң же кемитип бересиң деген суроолор көп болот. Жок. Кошо бергенге да болбойт, кемиткенге да болбойт. Канча көрөмдү карзаган болсок, ошону кайтарасың. Себеби мислди кайтарганда, мисл бил кыйма эмес, бил меген, бил микдар. Канча микдар алсаң, ошо көрөмдү кайтаруу зарыл. Түшүнүп атасыңарбы?